Саламатсыздарбы, урматтуу дыйкандар. Биз азыр Бегимжан Молдобаева туралы. Молдобаева Бегимжандын Каната деген ишканасында жүрөбүз. Бул жакта Ак сууда, Теплоключенкада жайгашкан Кыргызстанда биринчи ошол жүндөн жер семирткич чыгарган заводко келдик. Анан ушул жерде азыр процесстерди көрүп атабыз. Жүн салынып атат. Жүндөн кантип жер семирткич чыгат экенин көрөбүз. Өзүңүз жөнүндө кыскача айтып, анан бул ишкана жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Бул ишкана буюрса эми ишке кирели деп турабыз. Азыркы убакта жаңы жабдыктар келип өттү. Жүндү кайра майдалап берүүчү, анан кайра гранулдап жүндөн жер семирткичти алуу боюнча. Азыркы убакта жаңы жабдыктарды тестирлөө убактысы болуп жатат. Бул болсо жабдыктардын баардыгы тең ассоциация теплиц Тилек Токтогазиев менен жана ошондой эле Министерство сельского хозяйствонун алдындагы, Айыл чарба министрлигинин алдындагы ОРСП программасынын проектисинде. Мындай да, Айыл чарба министрлигинин алдында айыл чарбаны каржылоо өзүнчө бөлүмү бар. Айыл чарба долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмү бар. Ошонун бир долбоору бар да. Ошол долбоор ИФАД деп коет. Бул эл аралык айыл чарба өнүктүрүү фонду. Ошолордун каржылоосу менен мына жүндү кайра иштетүү, жүндөн жер семирткич чыгаруу деген долбоор бизге сунушташкан ассоциация катары. Анан биз болсо ошол ассоциацияны окутуу максатында биз 120 фермерге окутайлы деп атабыз. Ошонун алкагында ошол Каната компания менен келишим түздүк. Булардын базасында биз жер семирткичтерди улар чыгарышат, ушу оборудование менен. Анан ошол 120 фермер бияктан үйрөнүп, окуп, кийин өздөрү ар бир өзүнүн аймактарында, райондорунда чыгарганга мүмкүнчүлүгү бар болот да. Мына азыркы учурда биз көрүп атабыз. Мына азыр кандай процесстер жүрүп аткандыгы айтып берсеңиздер. Бул жерден азыр жүндөр аябай майдаланып жатат. Бул майдаланганда бир 2-3 миллиметрлик 2-3 миллиметр болуп майдаланат экен. Андан соң бул майдалангандан кийин дальше бул жерге келип гранулданат. Бул жерде да гранул өзүнчө бир 2-3 миллиметрдей гранулданат экен. Азыркы ошол процесстери жүрүп жатат. Бул жерден болсо азыр практика жүзүндө көрсөк болот. Азыр бул пусканаладка процесстери жүрүп атат. Бул гранула эмес азырынча дагы. Бирок менин оюмча азыр биякта настройкаларын оңдоп туруп гранулалар пайда болот да. Азыр кайра бул оборудованиянын баары тең бир сыйра настройкалар, баары тең туура өзүнүн нугуна келтирип алып, анан чыгып баштайт. Мына мондай эле жүндү алып, кадимкидей жүндү аласыңар. Ушундай азыр өрттөлүп аткан, мусорго ыргытылып аткан жүндү алып туруп, ондай жабдыкка салынат. Анан салынганда жыйынтык катары бул деген ушундай майдалап туруп, мына мондай болгон өзүнчө пух сыяктуу эле болуп калат экен да. Болду. Анан ушундан кийин азыр бул оборудованияны жаңы эле коюшту, настройка болот. Настройка болуп туруп, бияктан гранулалар пайда болот. Ошол мындай пресстелипчи, ошол пресстелген гранулятор бул оборудование. Бул гранулаларды кийин жер семирткич катары тракторлор менен мындай эмеге жерге бергенге мүмкүнчүлүк болуп калат да. Ошондо кээ бир учурларда кандай, мисалы үчүн селитра, амофосторду берген ордуна ушуларды берсе болот. Биякта азот бар, калий бар, сера бар. Азоттун 10% бар, серадан 1,8, анан калийдан 5% бар. 76% органикалык заттар бар. Так что бул өтө баалуу, кымбат жер семирткич катары кабыл алсак болот да.